Bir günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabaları menен olturup la tadkhulul cennete hatta tu'minu. Sizler iman keltirmey sayın beşe gire albaysыңар dedi. Ve la tu'minu hatta tahabbu. Sizler tolup momun musulman bola albaysыңар kaçan momun musulmanlar biri-birinizi жақсы көрмей sayın dedi. Afala adullukum ala şeyin idha fa'altum tahabbtum. Sizlerge bir nerseni üretip koyayım mı? Oşol nerseni kılsaňar, sizlerden araňarda süýүү mahabat payda bolat dedi. Afşus selame beynekum. Araňarda salamdy jaýylt kıla, araňarda süýүү mahabat payda bolat dedi. Akırkı mezgillerde biri-birimiz menen salamdaşуу kээде көрмөксөнгө салып өtүү мындай жөнөкөй көрүнүшкө айланып калды. Пайгамбарыбыз башка бир хадисинде tanıганга дагы, tanıbaганга дагы салам бер dedi. Кыргызсыңбы бири-бириңе салам бер. Пайгамбар башка бир хадисинде бири-бириңерге салам бергиле. Василул архам, туган урук менен карым катнашта болгула. Туган урук менен карым катнашта болгула. Адамдар бейпил уктап жаткан түн ортосунда намаз окугула. Ошондо бейишке тынчтык менен, рахат менен жыргап бейишке киресиңер dedi. Арабызда саламды жайылталы, tanıганга дагы, tanıbaганга дагы бири-бирибизге салам айтсак, бул Аллахтын сага тынчтыгы, саламы болсун деп салам айтсак, бул ар бирибиздин үйүбүзгө, иштеген жайыбызга, элибизге, мамлекетибизге Кудай Тааланын мээрими төгүлөт. Ошондуктан tanıганга дагы, tanıbaганга дагы ассаламу алейкум деп жылмайып койсоңуз, ондогон сооптурга ээ болосуз. Бар болуңуздар, бай болуңуздар. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.